Көчмөн элдерде кийимдердин эң даражалуусу баш кийим эсептелген. Бөр атар уулду бөркүнөн тааны деп, баш кийимдин жылуулук же көркөмдүктөн башка кийген кишинин мүнөз табиятын, өнөрүн, кишилигин чагылдырган маанисин айтып келишкен. Баш кийим жасай турган тери, пайдаланылган нооту, кездемелер да кие турган кишинин жашына, өң келбетине ылайык тандалган. Салттуу эркек баш кийимдерине калпак, тебетей, топу, телпек, малакай кирген. Керектелүүчү кездемелерди малдын, аңдын терилерин үй шартында даярдашкан. Байыртан баш кийим өтө кадырланып келген. Ошондуктан ага байланыштуу ар кандай ырымдар, тыюулар калыптанган. Өз баш кийимин тартууга же белекке берген эмес, тегереткен эмес, дайыма бийикке, өөдөгө коюлган. Жерге ташталган эмес, кокус түшүп калса тебелегенге, аттаганга болбойт дешкен. Калпак кыргыздардын эң көрүнүктүү салттуу баш кийими. Көрүнүшү тоонун элесин берип, актыгы мөңгүнү чагылдырып, кырлары тоо сууларын элестетип турат. Ошону менен бирге эң байыркы баш кийим катары тарыхый орду да бар. Калпак кийизден уютулуп же бычылып жасалган. Уютулуп жасалганы туюк калпак деп аталган. Иргелип алынган ак жүндөн баштын калыбындагы кепке уютулган. Талаасын бычып алып, чыраштап бириктирип жасалган калпактар талаасына карай 2 талаа калпак же 4 талаа калпак деп бөлүнгөн. Калыбына карай айры калпак, тилик калпак, хан калпак, бакай калпак, ал эми кыргагына карай киш калпак деп бөлүнгөн. Кыргыздар абдан байыркы, түптүү эл болгондугун калпактын терең философиясынан, төбөлүү баш кийим катары улукталып, баркталып келгенинен баамдоого болот. Калпактын төбөсү бийик болгондугу, талааларынын саны, кыюусу, түшүрүлгөн белгиси, түсүнүн актыгы да купуя маанини камтыйт. Калпак кийилген башты ысыкта күндүн аптабынан сактап, жаз күздө жаан чачындан, сууктан сактап тургандыгы эле анын байыркылыгынын далили. Акыл тажрыйбасынан улам жакшырып жүрүп отургандыгынын жыйынтыгында күнү бүгүн да кийилип келет. Тебете эркектердин арасында басымдуу кийилип, жасалышына жараша ар кандай аталыштар айтылып келген. Анын жээгине салынган тери чоң мааниге ээ болуп, кие турган кишинин жашына, табиятына, кадыр баркына карай тандалган. Терисине жараша көрпө, сүлөөсүн, кундуз, суусар, карышкыр, түлкү тебетей деп бөлүнгөн. Көрпө тебетей жасалышы жөнөкөй болгондуктан,
күнүмдүк жай турмушта кийилген. Эркек балдар тебетейди 2 же 3 жашынан тартып кие баштаган. Көрпө тебетей күрөң же кара козунун терисинен айланта карматылып жасалган. Сүлөөсүн Кыргызстандын бийик тоолуу аймактарында мурдатан байырлайт. Кыргыз эли өзгөчө мергенчилер көк сүлөөсүндү жылкы сүлөөсүн, сарысын кой сүлөөсүн деп баалашкан. Анткени көк сүлөөсүн сары сүлөөсүнгө салыштырмалуу чоң жана кыраан болуп, бодомалдардын музоосун алганга жараган. Териси да чоң келип, түсү жана көркү менен бааланган. Манас эпосунда көк сүлөөсүндүн терисинен жасалган бөрктү чоролордун мыктылары Алмамбет, Чубак, Серек, Сыргак өңдүү баатырлар кийишип, кыргылчал баштаган чоролор болсо суусар тебетей кийгендиги айтылат. Манас баатырдын баш кийими киштин же булгун терисинен тигилген. Демек башындагы бөрк аркылуу кыргыз мырзасынын коомдогу ээлеген даражасын же аскердик даражасын таанышкан. Сүлөөсүн тебетей эркектердин майрамдык сый баш кийими катары кийилип, куданын баш кийити катары сыйга да берилген. Тыштала турган кездеменин өңү кие турган эркектин жашына, өң келбетине ылайыкталган. Каракүл жээктелген тебетей кеңири тарап кийилген. Карышкыр тебетей күнүмдүк шартта да, майрам, салтанаттарда да кийилип келген. Түлкү тебетей салттуу баш кийимдердин курамына кирип, кызгылт сары түсү менен көрк берип турган. Анын териси куулуп тургандыгы менен бааланган. Жаш уландар, жаш жигиттер, боз балдар кие турган баш кийим болгон. Телпек да кыргыздарда кеңири тарап, күнүмдүк кийим катарында суук мезгилдерде кийишкен. Телпек өтө жөнөкөй бычым менен көйнесе койдун терисинен жасалган. Тумак адатта карышкырдын, түлкүнүн жана башка баалуу аңдардын терисинен жасалган. Кулакчыны бар жылуу баш кийим. Ызгардуу суу, борошо мезгилде кулакчынын чүрүп, ээктин астынан бүчүлөп алышкан. Тумак жортуучулук заманда булдурсун, камчыдан, союлбаканда да башты жакшы сактаган. Ошондуктан жоодо, көкбөрү оюндарында кийип жүрүшкөн. Дегеле кыргыз эркектеринин баш кийимдери ыңгайлуулугу жагынан да, жарашыгы жагынан да, мезгилге жараша ыңгайлашуусу жагынан да абдан иштелип чыккандыгы байкалат. Ошондуктан ар качан өз баалуулугун жоготпой келет. Тебетей кийген акылмандар, жол башчылар болсун эл ичинде. Ак калпак кийген ак жайдаңдар, баатырлар болсун эл ичинде.